Фунготерапия дегенди уктуңуздар беле? Бул ар кандай оорулардын алдын алууну жана айыктырууну белгилүү бир жаратылыштагы эле кадимки кездешкен коз карындардын жардамы менен ишке ашыруу. Коз карындарды Тибет медицинасы эзелтеден бери эле колдонуп келет. Ал эми илим мына эми көңүл бура баштаптыр. Көптөгөн изилдөөлөрдөн кийин күтүлбөгөн жыйынтыктарды алышыптыр илимпоздор. Көрсө, коз карындардын курамында эки негизги активдүү зат бар экен. Биринчиси трiterпены деп коет экен, ланастан же болбосо. А экинчиси иммуномодулятордук кызматты аткарган протеиндер. Белоктун булагы болуп эсептелет да, коз карын. Бул иммуномодулятор деген эмне эми? Биз билгендей иммуностимулятордук препараттар толтура. Буларга жана иммунитетти бийиктетүү үчүн колдонушат да. Иммунитет канчалык жогору болсо, ошончолук жакшы. Анан дагы иммунодепрессант дегендер бар. Булар иммунитетти басаңдатуучулар. Ойлошуңуздар, эмнеге басаңдатыш керек депчи. Биздин денебизде өтө катуу сезгенүүдөн кийин же болбосо ичегилерибизде көйгөй жаралганда аутоиммундук реакция башталат. Иммунитетибиздин башы айланып калып, өзүнүн клеткаларын өзү жок кыла баштайт да. Мына ошол учурда пайдаланылат экен иммунодепрессанттар, жана экинчиси орган алмаштырганда жанагы чочун клетканы өгөйлөбөш үчүн денебиз кабыл алып алганга чейин мына тизгинин тартып турат иммунитеттин да. Иммуномодулятор деген мына ушул эки нерсени бир калыпта кармап турат экен. Кандай жыйынтыктарды алышыптыр эми коз карындардын жардамы менен? Онкологияда химиотерапиянын менен кошо эле пайдаланышыптыр, жакшы көрсөткүчтөрдү бериптир. Экинчиси акыл эс ооруларында да, каарылыктын оорулары деп коет, эскирти чыкты болгондо деги эле ушул мээнин активдүүлүгүн жогорулатат. Үчүнчү, денебиздеги кант менен майдын өлчөмүн бир калыпта кармап турат, же болбосо глюкоза жана холестерин да. Демек, жүрөк кан тамыр ооруларынын жана диабеттин алдын алат экен да. Жана ошол эгерде диагноз болгон чакта дагы сонун өзүнүн натыйжасын бериптир да. Кийинки бул ошол иммундук системабызга вирус, инфекция, бактерия, грибоктор менен күрөшүүдө дагы көрсөткүч бийиктегенин баса белгилешкен. Аллергияга келгенде пайдаланышыптыр да, мурдагыдан жакшыраак абалдын жакшырганын байкашыптыр. Жана да башка толтура гормоналдык аялдардын системасына келгенде жалпы эле биздин денебиздеги баягы сырттан көргөндө визуалдык да косметикалык эффект деп коет, мына ошолордон бери байкалган. Эми менин бүгүн презентация кылган продукциям бул Siberian Wellness компаниясында дагы замандан артта калбай, сиздер билгендей, бул компания илимий изилдөө институттары менен дайыма кызматташып келет да. Кандай ачылыш болгон болсо, ошол нерсени дароо ассортиментке киргизет. 4 комплекс древесных грибов дейт. 4 алдыңкы орунда деп азыр аталып аткан коз карын бар. Биринчиси бул чага. Чага антиоксидант катары. Демек, рак клеткалары менен күрөшөт, клеткалардын жаңырышын камсыздап берет. Жана жанагы эле мен айткан холестерин менен глюкозаны менен күрөшүүдө, ошондой эле вирустарга каршы иммунитетти аябай көтөрүп берет да. Экинчи коз карын бул мейтаке деген. Муну табигый адаптоген деп коет. Денебизди ар түрдүү сырттагы кубулуштарга ыңгайланыштырып турат жана витамин В тобундагы витаминдердин, Днын жана калийдин булагы болуп эсептелет. Мейтаке деген коз карын салмак менен күрөшүүдө, иштейди бууга жардам берет жана зат алмашуу процесстерин жөнгө салып турат да. Ошонун артынан жана инсулинге болгон резистенттүүлүктү дагы басаңдатат. Ошондой эле эмоционалдык баланс. Жалпы биздин жанагы маанайыбызга таасир этет. Ичегилердин дагы абалын оңдоп берет.
Үчүнчү козгарын бул шиитаке. Шиитаке гепатопротектор деп. Бул боордун клеткаларын бузулуудан сактап турат. Антиоксиданттык мунун дагы кызматы бар. Бул дагы иммуномодулятор болуп берет жана айыктыруучу. Ичеги менен ашказанда эгерде эрозия, гастрит же болбосо жара пайда болуп калган болсо, ошондо жакшы жыйынтыктарын берген изилдөөлөрдө. Жана эң акыркы рейши деген козгарын, муну кытайлар узак жашоонун булагы деп айтышат экен да. Демек жашартуучу экен. Андан сырткары мунун ичинде пептиддер жана эфир майлары болгондуктан жанагы жогоруда айтып өткөн косметикалык эффектин берет экен. Чач, тырмак, теринин абалына да таасир этип берет да. Ошондой эле аллергия менен күрөшүүдө, депрессия менен, стресс абалдарынан чыгып кетүүгө дагы жардам берет. Демек бул продуктуну кимдерге сунуштайт элем? Иммунитетибизди азыр аябай ол вирустук инфекциялардын мезгили келатканда иммунитетти көтөрүү үчүн, экинчиден диабеттин алдын алуу үчүн, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу үчүн, ошондой эле аялдарга келгенде гормоналдык дисбалансты теңдөөдө, эгерде сизде этек киргелүүнүн алдында оорулар болсо, же болбосо климакста кыйналып аткан болсоңуз, ошонун симптомдорун жоюуда дагы жакшы жардам берет. Мээнин иштөөсүнө келгенде да, активдештирем десеңиздер, демек студенттер болобу же акыл эс менен көбүрөөк иштеген адамдарга, депрессияга тез эле берилип кете турган адамдарга сунуштайт элем. Эгерде баасы кызыктырып аткан болсо, кантип алам десеңиздер, анда видеонун алдындагы шилтемеге өтүңүздөр.